Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кайрадан силер менен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Өткөн сабакта силер менен Zoom программасы боюнча жолугуштук, бирок баарыңарды көрө албадым. Ошентсе да аябай кубанып калдым. Эми ушундай карантин убагында үйдө отуруп сабактарды аткарууга, сабакка катышууга туура келип жатат. Ошентсе да силердин аракетиңерге аябай сүйүнүп калдым. Буюрса жакында мектептен жолугушабыз дагы балдар. Бүгүн анда эмесе силер менен кыргыз тил сабагын баштайлы. Кыргыз тил сабагы боюнча бүгүн сабактын темасы кара мончок карагат деген темада сүйлөшөбүз. Анда эмесе китебиңердин 66-бетин ачкыла да бир катар көз жүгүртүп алгыла. Жакшы, азаматтар, балдар, эмесе ушул кара мончок карагат деген темада өтүүдө силер бул сабактан эмнени күтөсүңөр? Же болбосо эмнени билгиңер келет? Жакшы. Анда эмесе мен бул сабакка силер менен өтүүдө төмөнкүдөй максатты койдум. Мен силерге бүгүн карагат жер жемиши жөнүндө айтып берсем, тааныштырсам. Алардын адамга пайдасы жөнүндө айтып берсем. Ошондой эле кыргызча сүйлөө эречибизди өстүрөбүз, балдар, бүгүн силер менен. Азаматтар, анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып алабыз. Жаңы сызыкка бүгүнкү числону жазып алабыз. Азаматтар, анын астына эми сабактын темасы кара мончок карагат жазып койгула. Жаңы сызыкка кара мончок карагат. Жакшы, анда эмесе темага киришүүдөн мурун силер менен таза жазуу минутасын өткөрөбүз, балдар. Азыр мен силерге сөздөрдү айтамын. Ал сөздөрдү дептериңерге сулуу, таза жана туура кылып жазганга аракет кылгыла. Ар бир тамгаңар элемент менен болсун, Биринчи сөз бул. Биринчи сөз чоң тамга менен жазабыз. Жаңы сызыктан майда. Майда. Экинчи сөз тоголок. Тоголок. Андан кийинки сөз кычкыл. Кычкыл. Андан кийинки сөз пайдалуу. Пайдалуу. Ооба, созулма у менен пайдалуу. Жазып койдуңар. Анда эмесе экрандагы сөздөр менен салыштырсаңар болот. Майда, тоголок, кычкыл, пайдалуу. Эгерде катасы болсо, оңдо болсоңор болот. Эми балдар, бул сөздөрдөн эмнени түшүндүңөр? Туура. Бул сөздөр карагатка тиешелүү, карагат жер жемишине тиешелүү. Карагат ал майда, кичинекей, ар бир мөмөсү тоголок, даамы кычкыл, өзү адамга пайдалуу. Ана, мына балдар, карагаттын биздин жашоодо бир канча түрлөрү бар. Чың карагат деп коет, бөрү карагат, кызыл карагат деген карагаттар бар. Алардын мөмөлөрү майда, тоголок, даамы кычкыл келет. Жакшы. Мындай түрү бар. Мончок сыяктуу болуп турат.
аябай ушунчалык көзгө жагымдуу болуп тоонун карагаты. Бул карагаттарды үйдө да атайын өстүрсөк болот, балдар. Кызыл карагат. Балдар, эми карагаттардын адамга пайдасы. Карагаттар витаминге өтө бай келет дагы, адамдар атайын алардын ашын жасап жешет. Аш деген бул вареньесин деп койсок болот, балдар. Эгер адамдын кан басымы жогору болсо, карагаттын вареньесин жесе, же ошону чайга кошуп ичсе, же атайын кайнатып ичсе, ошол кан басымды нормалдаштырат экен. Ошон үчүн карагат бизге өтө пайдалуу жер-жемиш болуп эсептелинет, азаматтар. Анда эмесе китебиңе ачкыла дагы, китеп менен иштөө башталат. 66-бетте 1-көнүгүнү карагыла. Бул жерде ыр турат, ырды көркөм окугула. Окуп чыккыла. Карагат чие бадамы чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Кана ичинен кайсы сөз силерге түшүнүксүз болсо, деттериңерге жазып койгула. Жакшы. Азаматтар, эми бул жерде чие, бадам деген сөздөр турат, балдар. Чие. Чие да, бул дагы бадал сыяктуу жер-жемиш болот. Жер-жемиш тоолордо көп өсөт, балдар. Ал эми бадам бул жаңгак сыяктуу, бул дагы бадал сыяктын ичинде терип алууга болот. Мына көрдүңөр, балдар. Карагат чие бадамы чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды дейт. Бадал, өткөн сабакта дагы айтканбыз силер менен, бул кустарник. Ошол бул карагат дагы, чие дагы, бадал дагы, бадам дагы кустарниктер тобуна, бадалдар тобуна кирет экен. Азаматтар, анда эмесе дагы андан ары кеттик. 66-бетте 3-көнүгүнү карагыла, балдар. Бул жерде таблица сыяктуу берилген. Таблицадагы сөздөрдү пайдаланып, 67-беттеги тартылган жемиштерди сүрөттөп жазып алабыз. Эми 66-бетте карагаттын тушуну карагыла, балдар. Үлгү катары берилип коюлган. Таблицада 3 торчо берилген. Таблицанын 1-торчосуна тышкы көрүнүшү кандай экенин жазуу керек. 2-торчосуна түсү кандай экенин жазуу керек. 3-торчосуна даамы кандай экенин жазып алуу керек. Карагаттала турган болсок, тышкы көрүнүшү тоголок, кичинекей тоголок, түсү кара, өзүңөр көргөндөй кызыл карагаттарды көрдүңөр, жакшы. Эми даамы кандай? Даамы кычкыл, Азаматтар, эми 67-беттеги дарбыз, бүлдүркөн, жүзүм жана кулпунайды дагы ушул тартипте жазып алабыз. Эң биринчи формасын, тышкы көрүнүшүн жазабыз. Экинчи түсүн жазабыз. Үчүнчү даамы кандай экендигин. Муну жазып алуу үчүн өткөнгө сабакта алган билимибиз керек болот, балдар. Булардын бардыгын сүрөттөп айтканбыз. Демек, формасын, түсүн, даамын жазуу керек. Жакшы, балдар. Карагат. 67-бетте карагат деген ыр турат, балдар. Көргүлөчү, бир катар окуп таанышып алгыла. Бул ыр обондуу ыр болот. Мен силерге окуп турганга такыр карагат
ырын таба албай койдум. Бирок силердин апаларыңар, чоң тайенелериңер аябай жакшы билсе керек. Жардам сурасаңар болот аны. Окуп таанышкыла. Азаматтар. Кана карагат. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегиңди эле келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Тоого балдар барышат. Тойгонча жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Кана бул ырда карагат жөнүндө эмнелер айтылган? Азаматтар, бул жегиңди эле келтирет, жеген сайын аралап дейт. Демек, анын даамы жагымдуу келет экен, балдар. Карагатты жеш үчүн атайын тоого чыгабыз деп айтып жатылат. Бул жерде тоого балдар барышат, тойгонча жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Томолонуп калышат дегенди кантип түшүнөсүңөр? Демек, тоого чыкканда алар чарчап кечке карагат терип чарчап келишет деген. Аларды терип келип, атайын варенье жасап, карагаттын ашын жасап, кышында жесек, биздин иммунитетибизди көтөрөт. Жакшы. Эми балдар, бүгүнкү сабакты бышыктайлык. Бүгүн эмне жөнүндө сөз болду? Карагатты сүрөттөп бергиле. Анын пайдасы жөнүндө айтып бергиле. Жакшы, азаматтар. Анда эмес үйгө тапшырма алгыла. Карагат ырын жаттап алуу. Обону менен ырдасаңар андан да жакшы болот. Ырды айтып жатканда видеого тартып, ата-энеңерден сурансаңар, анан мага жөнөтсөңөр жакшы болот, балдар. Карагат сүрөтүн тартуу альбомуңарга же дептериңерге тартып алсаңар болот. Мына карагаттардын сүрөтү. Анда эмесе, азаматтар, бүгүнкү сабагым силерге аябай пайдалуу болду деп эсептеймин. Анда силерден жоопторду күтөмүн. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.